Эмне үчүн кээ бирөөлөр башкаларга зыян келтирет? Жашоодо бизге оор тийген адамдар көп чыгат. Биринчи ой жөнөкөй. Кандай жаман адам, кандай каардуу. Бирок көп учурда адам башкасына оорута турган нерсени ал жаман болгон үчүн эмес, өзүнө оор болуп жаткан үчүн кылат. Ал өз ичиндеги оору менен туура жашай албайт. Анан аны сыртка чыгарып жиберет. Сөзү менен, тийишүү менен, оройлук менен, суук мамиле менен, айыптоо менен. Адам көбүнчө өзү эмнеге толсо, ошону берет. Ичинде тынчтык болсо, тынчтык алып келет. Ичинде өрт болсо, башкаларды күйгүзөт. Бул баарын чыдай бериңиз деген сөз эмес. Оройлукту актоо да эмес. Чек ара керек. Бирок бул нерсе сизге акыл менен караганга жардам берет. Кээде ал адам жаман эмес, жөн гана бакытсыз, өзүн өзү көтөрө албай жүргөн адам. Сиз муну түшүнгөндө башка тандоо пайда болот. Ошол эле нерсе менен жооп бербөө, анын деңгээлине түшпө, анын оорусунун күзгүсүнө айланбоо, жүрөккө таарынычты топтобо. Кээде кырдаал мүмкүн болуп, сиз коопсуз болгондо аны түшүнүп, аяп, ага жакшылык жана бакыт каалап коюу.